Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Салам достор, мен атым Кубанычбек Алибеков, дарыгер. Бүгүн Москва убактысы боюнча 18:00 сиздерди кызыктырган медициналык жана башка суроолорго түз эфир аркылуу жооп беремин. Сиздерди түз эфирден күтөмүн. Assalamu alaikum, урматтуу эл журт. Алла Тааладан эл журтка бир тынчтык тилеп коеюн. О жараткан эгем, сенден тилегим. Өзүң жалгыз, жер, суу, аба, асман, суук, салкын, пенделериң жашасын деп жараттың. Соңунда келме кепинде гана ак жууп, ак таралып жайга коюлсун пенделерим деп буйрдуң. Ушундайың бүткүл элге насип кылып, о Кудайым, апат вирусуңду ааламдан алып салсаң экен. Өмүр бою колу чор, пешенеде тер агып, колдо кетмен түшпөгөн. Ушак кыйпат өңүндө эмес, түшүнө кирбеген. Акча карыз эмес, саламга карызы болбогон мусулман бары үчүн, о Кудайым, апат вирусуңду пенделериңден алып салсаң экен. Байы байбичесин имерсе, илинген сүрөттөгү инсандан көрүп коет, коюң, уят деген көңүлү түз. Өтөмөң энелер бары үчүн, о Кудайым, апат вирусуңду элден алып салсаң экен. Таза келин, аппак сынын, айды көрүп, уят деп айдан далдага өзүн тарткан бары үчүн, о Кудайым, апат вирусуңду журттан алып салсаң экен. Урса, түртсө, кой оозунан чөп албаган, жардан түртүп салам десе дагы, пешенем Алла сабыр бер деген момундар бары үчүн, о Кудайым, апат вирусуңду инсанияттан алып салсаң экен. Кыз төрөлүп, 30-40 жаш же өмүр бою тагдырым деп жалгыз бой кыз намысында жүргөн бары үчүн, о Кудайым, апат вирусуңду калктан алып салсаң экен. Кирпигинде кири, көңүлүндө ийриси жок, тунуктан тунук наристелер бары үчүн, о Кудайым, апат вирусуңду адамзаттан алып салсаң экен. Эми эли журтка бир дубай калыс дуба кылып коеюн. О жараткан эгем, сенден сурар суранычым, ажалдын жолу аракты суу ичкендей ичкендерге абшырата суудан бергин. Акчанын өпкөнүн шору чылымкорго кийгөттүн буудан бергин. Жигиттерге кайрат, кыздарга уят бергин. Келиндерге бир сөздөн калган, бир жерден көгөргөн өмүр бергин. Дабагерге өз айлыгына канат колун жеңил кыла бергин. Молдолорго айтканын аткарган адат бергин. Чоңдорго айтып көрсөтсө билбей жүрөгүнөн туйчу сезгич сезим бергин. Абактагыларга ажалы жетсе, абакта эмес, эната балдары алдында өлө турган ажал бергин. Дыйкандарга көп жерге апсыкпай, аз жерден мол түшүм ала турган береке бергин. Чарбадарга жашын эмес, каарымалын семиз бакчу өнөкөт бергин. Дыйкан депутатка эл тегизбай тынч жашачуу мыйзам чыгарган идирек бергин. Каарыларга ынтымакка чакырган акыл, чүйгүн, тамак, үй төрүнөн орун бергин. Омин, Аллаху акбар. Рахмат укканыңыздарга. Мен бир маанилүү сунуш айтып коюп атам өкмөткө. Анткени бүгүн биринчи кезекте түшүндүрүү иштери эң маанилүү болуп атпайбы? Бирок өкмөт, мына комендант көз карандысыз массалык маалымат каражаттарынын бирөөсүнө дагы пропуск бербей атат. Элибиз жанагындай фейк маалыматтарга ишенип атпайбы? Ошондуктан мына коомдо өзүнүн орду бар массалык маалымат каражаттарына жок дегенде 3-4 журналисттерге силер пропуск беришиңер керек. Алар өкмөттүн өлкөдө болуп аткан окуяларды элге тынбай жеткирип туруш керек. Азыр өкмөт мына пропуск бердиңер мамлекеттик массалык маалымат каражаттарына. Бирок аларды эч ким окубайт да. Мына Кыргызстандагы эң көп окулган интернет сайттар
массалык маалымат каражаттары, медиалар ушулардын мына алдыңкы эң рейтинги жогору 20 маалымат каражаты бирөөсү дагы бүгүнкү күндө пропуск алган жок. Аларга уруксат бериңиздер. Ошол эле убакта мына көчөдө карасаңар, мына эртең менен мен бүт шаарды каргап чыктым. Кызматтык күбөлүктөрдү көпчүлүгүн токтотуш керек, мына врачтарга бериш керек. Бүт финполициядамын, МВДмын, СМБдамын деп бүт жерде удостоверениесин көрсөтүп өтүп жүрүшөт. Ошолордон көрө жанагы коомго пайдалуу иш жасай турган мына журналисттерге, урматтуу Эркин Шабжинович, Алмаз Акунжанович, азыр мына бүгүндөн калбай түшкө чейин массалык маалымат каражаттарына сөзсүз пропуск берилиш керек. Анткени алар ошол жерге барып пресс-конференцияга келип топ-топ болуп жүрбөсө дагы алар коомго туура маалымат жеткирет. Эгерде журналисттерге пропуск бербесеңер, анда бүт интернеттеги фейк маалыматтарга кыргыз коому ишенип жата берет. Бул чоң катачылык. Ушуну кечиктирбестен бүгүндөн азыр ушу журналисттерге көз карандысыз. Карасаңар, мамлекеттик маалымат каражаттарын азыр көпчүлүгү көрбөйт, окубайт, керек болсо ишенбейт. Көз карандысыз маалымат каражаттарына көпчүлүгү мына рейтинги жогору, бул жакта мына атайын рейтингтерди аныктаган өзүнчө сайттар бар. Ушул жакта карап туруп сөзсүз бериңиздер, азыр уруксат бериңиздер, пропуск. Майлыңыз оорубай, сыркабай, ден соолукта жүрө бериң ака. Ниеттеген тилегиңерди Алла Таала өзү кабыл кылсын, ойлогон ой тилеген максатыңарга жеткиле, ар дайым эл кызматында жүргүлө, ушу азыркы болуп аткан нерселерден алыс кылсын Алла Таала. Ушу бүткүл элибизге Алла Таала ооругандарга, төшөктө жаткандарга Алла Таала шифасын берсин. Ар дайым ушу эл керегине жараган имандуу, акыл эстүү, илимдүү, билимдүү инсандарда болуп жүрө бергиле, келечегиңер кең болсун. Ömrüңөр uzun болсун. Рахмат ушунча неметип келип токтоп келгениңерге. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Ушу балдар силерге да талада жүргөн, мына Бишкектеги балдар. Чоң рахмат силерге да. Ушу эжелерден ушундай аналардын патасы тийсин. Ден соолуктуу болгула балдар силер да. 87-жылкы балдар. Тала түздө жүргөн, Ош, Бишкек, Россияда жүргөн балдар кичине колдоо кылып, ушу карантинге байланыштуу. Достор, тала түздөгү жалпы 87-лер, Алла разы болсун деп кылган ишибизди Кудай кааласа бүтүндүк. Ар бир мурдаштын семьяга өзүбүз көзүбүз менен барып, достор кызмат кылып жеткиздик. Ар бириңер жүрөгүңөрдөн, дидарыңардан чыгарып берген акчаңарга Алла Таала разы болсун. Эч качан кем болбогула. Мындай жакшылык иштерге себеп болуп көрөлү. Ар бириңер үй бүлөңөр менен тынч болгула. Ушундай өзүдөн ашса бир кыйналган үй бүлөлөргө дагы Алла Таалам жардам бергенге насип этсин. Жаман оорудан Алла Таалам алыс кылсын. Бар жок 87-лерге рахмат. Кичине өзүн чоң өзүгүлө дагы деле бирге разы болсун силерге да, алыскы жерде жүргөн, Бишкектеги, Оштогу балдар, рахмат силерге да. Мына көп семьяны көрүп келдик. Ушу кыйналган, муктаж болгон көп экен. Колдон келсе Кудай кааласа кийинкилеринде да жакшы нерселерди кылып уюштуруп беребиз. Жакшы ниет кылып кое берели. Рахмат жигиттер. Бул жерде мындай экен да. Ар кимибиз алыбыздан жетишинче акча бердик эле. 500 сом, 1000 сомдон, 5000ден ар бир адам берди эле. Көптүксө көл болот деп ошо 500 сом, 100 сомдон, 200 сомдон, 5000 сомдон берген акчалар ар бир үйгө бир жүзүнөн көрүп аттык. Ушундай бир ыраазычылыктарын айтты. Действительно кыйналгандар бар экен, достор. 500 сом, 1000 сомдон чыгарсак дагы ошо канча үй бүлөнүн ыраазычылыгын алдык. Алланын ыраазычылыгы үчүн депчи. Ар бир семьяда бар экен, биз өз көзүбүз менен көрдүк. Тынч болгула, в общем. Эсен тапсырга. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Daim işin ilgeri olsun. Kamçı ülkem. Tınç bol, esen aman. Eli jurttun balası olup жүрүбөр. Rahmat, şunçalık el derşinde oturganda jardam bergeniň üçin. Daim joluň açyk, işleriň oňudan kere bersin. Kamçı ülkem ele. Kamçı taşıyıpka.
Şu bergen unuga çoğun rahmat mına. Bala çakabız men unamalı albay ne kılıp attık ele. Şu çoğun rahmat taşıyıp. Kalkıp taşıyıp geldim. Bergen jardamыңызарды алдык. Çoğun rahmat barыңыздарга, айыл башчыларга. Taşıyıp çoğun rahmat. Şunday kırdaуда bizge jardam bergeniңiздерге rahmat. Assalomu alaykum, Kamchibek aka, bergan rahmat qilgan yordamingiz uchun rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin, tanjaningiz sog' bo'lsin. Taşıyıp sizge daha rahmat çoğun. Şimdi bizge jardam berip daima jürörüңüz. Çoğun rahmat aytam. Allah razı olsun sizden. Barыңарга çoğun rahmat. Biz ушинтип колдоп жардам бергениңерге. Urmatlı Kamçibek Taşıyevich. Şu bizge ушинтип jardam bergeniňizge çoğun rahmat. Şu elimizin tinchlik uchun, to'qchilik uchun, muhtojlik uchun şu o'zingiz yordam berganingiz uchun cho'ng rahmat. Hurmatli Taşiyip, Kamchi Taşiyip aka, un beripsiz, rahmat sizge dagы baldarыңыз peşinesine aman bolуңуз, oorubаңыз, denso'lukda bolуңуз. Taşiyip Kamchiga denso'luğuňa sin bolsun, ömürüňiz uzun bolsun, daima şu eldi koldagan, soňa sizlerden hem daim koldasun. Hazırkı berip turgan jardamyga rahmat. Şular hem özleri bolup oynap gelip zamandarыбыз tinç bolup bala çakalarыбыз bari tinç bolsun, çoňdarыбыз hem özü men özü bolsun amin. Favqulodda vaziyatlar vazirligidan kapitan Mehnat Qulobovich. Ministr vazirligi. Özbekistan mamlaketinden Kırgızstan eline dostluk jardam geldi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Hurayra radhiyallohu anhu xabarlagan hadisde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Ramazan ayı kirgende 5 eşikleri açılıp tozak eşikleri jabılат. Alemi şeytanlar kişendelet. Bukhari. Oruzo qarmağın adamın ozundan çıkan cid Allah üçün mistin cidinden daha camlı. Sahih Bukhari. Orozo bul kalkan, orozo qarmağan adam talaşıp tartışmasın, sөгünbösün, jana jaman söz süйлөбөсүn. Hurmatly jamaat, uşul hadislerge amal kılganda Allah Taalam barыбызга nasip bolsun. Kanalga жазылууну unutpаңыздар. Birinçilerden bolup malumat alуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Daima den soolukta bolуңуздар. Sizler менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.